Среди нас, мусульман, должны быть тысячи тех, кто планирует стать президентом этой страны. Десятки тысяч тех, которые собираются стать сенаторами либо депутатами. Миллионы тех, которые собираются войти в списки Forbes. Без таких дерзких целей и огромных усилий мы можем многое говорить. Но кто все это будет реализовывать, если не мы сами? Поэтому... Бұл мекен біздікі. 80% мұсылманмыз деп көкірегімізге ұрамыз. Мұсылманшылық үшін мешітке келіп, сажда қылып, рүку қылып шығып кетішпен түгенбейді. Ислам жашаудың бардық тармағын өз ішіне қамтиды, урматтуу мұсылман бір туған. Біздің динimiz бұл, біздің ең ұлы бағу нәрсеміз. Эмне үчүн ушундай улуу таза динди башкаларга жакшы көрсөтө албайбыз. Биз ролду жакшы ойнай албай жатабыз. Ислам менен жашай албаган үчүн адамдар исламдан карат кылып жатат. Мусулмандарды сөмөй менен көрсөтүп шылдың кылып жатат. Пайгамбарыбыз айтат: "Баллигу анни валау ая". Менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Бир сөз болсо да жеткиз. Иманга, исламга чакыруу ар бирибиздин мойнубуздагы фарзыбыз. Бир гана жамаат таблиг, же даватчынын башканын, же имамдын, же казынын, же муфтинин милдети эмес. Ар бир мусулмандын перзенти болгондон кийин каның мусулмандын каны болсо, Раббим Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам десең, иманга, исламга кызмат кылуу сенин милдетиң. Пайгамбардын бир сөзүн болсо да билгениңде айлана чөйрөңө кудуретиң жеткен жерге жеткиз.